Бүгүн 15 октябрда Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү аягына чыкты. Тактай кетсек, эл Жогорку Кеңешти туура 5 жылдык мөөнөткө шайлайт. Алар мыйзамга ылайык бир күн ашыкча да кем да элдин өкүлү боло албайт. Ал эми алардын 15 октябрдан кийинки кабыл ала турган чечимдери жана жыйындары мыйзам чыгаруу бийлигин узурпациялоо болуп саналат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында Конституциядагы мыйзамга ылайык жаңы парламент келип өз ишин баштагандан кийин мурунку парламент ишин токтотушу керек. Бирок учурда тилекке каршы өлкөдө шайлоо жыйынтыгы жокко чыгып, анын натыйжасында саясий кризис жана туруксуздук орун алып 5 жылдан ашып кетти. Мындан улам мыйзамдар да бири-бирине каршы келип калган жагдай жаралганын айтат. Бүгүн бул парламенттин 5ке толду. Мына бүгүн 5ке толду. Кээ бир адамдар айтып атат, жок. Ант берген күндөн баштап эсептелет деп. Макул, анысына да макул бололу. Андай да жазылуу Конституцияда. Анда 28 октябрь, 28 октябрда ант бериш керек. Ошол күндөн баштап туулган күнүн эсептесек болот. Бирок дагы бир норма бар. 71 статья Конституцияда. Жаңы парламент келип өз ишин баштагандан кийин эски парламент ишин токтотот деген бар. Бул эмне үчүн жазылган? Бул жанагы эстафетадай болуп, бирөөнүн экинчисине шыр өтүп, ортодо баягы мыйзам чыгаруу бийлигинин вакууму, боштугу болуп калбасын деп да. Бирок бул жанагы мирный убакыт, азыркыдай кризис эмес мамилелерде жазылган. Шайлоо эртерээк өтүп, 4 жыл 8 ай дегенде парламент өтүп баштагандан 3-4 ай шайлоого кетип, иши кылып 5 жашка толгонго чейин жана процедуралар мынтип өтүп кетиш керек. Бирок азыр момунда форс-мажор болуп, кризис болуп, саясий монтип туруксуздук болуп, шайлоо жокко чыгып, 5 жылдан ашып кетпедиби? Ошондуктан мына закондор азыр бири-бирине каршы келип, светофордогу машинелердей болуп сүзүшүп калды. Буга улай эле мурдагы депутат Кыргызстанда стабилдүүлүк орношуу үчүн бул парламент тез аранын ичинде шайлоо мыйзамдарын оңдоп, форма 2-ни жокко чыгарып жана мындан башка керектүү мыйзамдарды кабыл алып, өлкөнүн келечеги үчүн бир жакшы иш-аракеттер жасап кетсе жакшы болмок деп эсептейт. Бирок өкүнүчкө карай азыркы парламентке баягы эле эски система, форма 2 менен иштөө, добуш сатталуу жагып жаткандыгы кейиштүү кадамдардын бири экенин белгиледи. Ынтымак, стабилдүүлүк, туруктуулук болуш үчүн бул парламент тез аранын ичинде мына 28-не чейин, ноябрга чейин жана мыйзамдарды оңдоп, форма баардык ушу каргышалы окуяны жараткан себепкери болгон форма 2-ни жокко чыгарып, залогту миллион сомго түшүрүп, өтүүчү барьерди 7%тен 5%ке түшүрүп, жана жаштар келсин, акылдуулар келсин, билимдүүлөр келсин, жалаң эле байлар келе бербесин десек, анда порогту түшүрүп, мына ушул парламент жок дегенде өзүн өзү мындай реабилитация кылып, элдин сөөгүн агартып, кечирим сурап, ушул керектүү мыйзамды кабыл алып берип кетсе жакшы болмок. Бирок тилекке каршы кечээ мына Сулайманов көтөрүп чыкса, ушул демилгени баары таранчадай качып жолобой ачат. Анткени аларга азыркы система жагып атат да. Кайра ушул акча тараталы, кайра форма 2 менен иштейли деген максатта колдобой атат да ошол мыйзамды. Конституцияга ылайык, эгерде шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылса, анда Борбордук шайлоо комиссиясы 1 айдын ичинде кайрадан шайлоо күнүн дайындашы керек. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Атыр Абдрахматова билдирди. Анын айтымында Борбордук шайлоо комиссиясы Конституцияда көрсөтүлгөн парламенттин 5 жылдык мөөнөтүн сакташ үчүн 22 октябрга чейин дайындаш керек экендигин белгилеп, ал эми бул иш-аракеттерди ашыруу үчүн биринчиден Жогорку Кеңеш бирдиктүү бир жумушчу топ түзүп, тез аранын ичинде мыйзам долбоорун кабыл алып бериши керек экенин айтты. Конституцияга ылайык 70-биринде так жазылган. Жогорку Кеңеш 5 жылдык мөөнөткө пропорционалдык система менен шайланат деп. Конституциялык референдумга там өзгөртүүлөргө биз азыр бара албайбыз, азыркы кырдаалда. Андан кийин андан сырткары конституциялык мыйзамда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча анда да так жазылган. Эгерде шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылса, анда Борбордук шайлоо комиссиясы 1 айдын ичинде кайтадан шайлоо күнүн дайындаш керек деп. БШК Жогорку Кеңеште эмес, президентте эмес, өкмөттө эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы дайындайт. Ошол себептен азыр биз Конституцияда көрсөтүлгөн жана 5 жылдык мөөнөттү сакташ үчүн парламенттин иштөө мөөнөтүн 22 октябрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнүн дайындаш керек. Шайлоо күнү менин пикиримче 20 декабрда өтсө болот. Анткени 20 декабрда өтсө, декабрдын айына чейин жыйынтыктарды бекитип, жаңы Жогорку Кеңештин курамын ишке киргизгенге толкундуу шарт бар, мөөнөттөрдө бар, 1,5 жума, 2 жумага жакын мөөнөт бар да. Ошон үчүн азыркы маалда эң маанилүү ушул. Бирок ушул иш-аракетти ашырыш үчүн Жогорку Кеңеш бирдиктүү бир жумушчу топ түзүп, комитеттин алкагындабы же Жогорку Кеңештин астындабы тез арада 20-21 октябрга чейин бирдиктүү мыйзам долбоорун кабыл алып бериш керек. Ал мыйзам долбоорду сөзсүз түрдө жана босого, анан кийин күрөө маселелери, анан кийин жанагы шайлоочулардын тизмесин аныктоо, тактоо, форма 2 жана башкаларды тактап бериш керек.
Мындан тышкары Атыр Абдрахматова тилекке каршы өлкөдөгү акыркы башламандыктар БШКнын туура эмес ишмердүүлүгүнүн натыйжасынан келип чыкканын баса белгилеп, бирок өкүнүчкө карай Борбордук шайлоо комиссиясы дагы деле болуп өткөн окуядан саа калбай, учурда жаап жашырып иштөө аракети кайрадан улам жатканына кабатыр болууда. Мындан улам ал БШКда мурунку курам калып, иш аракеттен жүргүзө берсе, кайрадан эле Кыргызстанда болуп өткөн оор окуя кайталанып калышы мүмкүн дейт. Андыктан Атыр Абдрахматова эң биринчиден БШКнын курамын жаңылаш керек жана күнөөлүүлөр жоопко тартылыш керек деп эсептейт. Болбосо кайра эле саясий оюндарга катышкан Борбордук шайлоо комиссиясы ачык таза шайлоо өткөрбөй, элдин нараазычылыгын жаратпайт деп ким кепилдик бере алат деген пикирин айтты. Саясий партиялардын тең атаандаштыгы болгон жок. Журналисттердин укуктары бузулду, цензура болду. Анан албетте мындай ызчуулар менен бараткан Борушайкомго эч ким ишенбек эмес. Анан кийин азыр жаңылаңгыла кеткиле десе кетпейбиз, биз сонун иштеп бердик, бизге күнөө жок деп атышпайбы. Ошол себептен азыр деле мынакей кайрадан эле ошол эле мени каралоо, кодулоо, кайтадан эле жаап жашырып иштөө, мисалы мына биздин региондор азыр документтерин тапшырып атышат. Бүгүн 12-ге кечүү чыгышкан экен, мага болсо 11-де чалып айтышты, Атыр Болотбек, биз региондорду чакырдык элек деп. Ошол да өзү же иштебейт так, же иштей турган адамдарга жол бербейт да. Ачык Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарын канча талап кылдым, ачык болсун деп. Ошол онлайн трансляция, мен кылган онлайн трансляцияны сотка менен кылгысы келбей койду килтеген мамлекеттик орган. Турабы? Жок эле дегендечи. Анан эч кандай аракет болбогондон кийин кайрадан булар аракет кылбайт. Кайра эле ушул курам калып, ушундай иш менен алып бара берсе, бармак басты, көз кысты болуп эле ар бир нерсени жашырып. Айтып койт го кыргыздар өлүм менен орун жашырсаң өлүм аш керек кылат деп. Кайрадан элди чабыштырганга алып барышат. Мындай иш аракеттер менен башкача иштей алышпайт. Эске салсак 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон бери Кыргызстанда саясий кризис кушуп турат. Бирок бүгүн дагы деле агрессия токтобой. Бишкектеги Ысык көл мейманканасынын алдында эл президенттин отставкасын талап кылгандыктан өлкөдө коомдук саясий абал курч болуп турганына карабастан өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетерин жарыялады. Ал эми Жогорку Кеңештин регламентине ылайык президент мөөнөтүнөн мурда отставкага кеткен учурда анын арызын парламент кабыл алышы керек эле. Бирок нааразы болгон эл Жогорку Кеңештин 10-октябрда жаңы тандалган спикери Канат Исаевдин кетишин жана парламенттин тарап кетүүсүн да талап кылууда.